Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына карата Бакен Кыдыкеева атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрында алгачкы агартуучу жана коомдук саясий ишмер Ишеналы Арабаевдин эмгектери жана ишмердүүлүгү жөнүндөгү изилдөөлөр камтылган 7 томдуктун бет ачар азими өттү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин азыркы Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар жөнүндө улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жарлыктарын ишке ашыруу максатында уюштурулуп, ага Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын начальнигинин орун басары Октябрь Капалбаев, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин докторанты Камила Талиева, академиктер, жогорку окуу жайлардын профессордук окутуучулар курамы жана студенттер катышты. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева алгачкы агартуучу коомдук саясий ишмер Ишеналы Арабаевдин ишмердүүлүгү, агартуу тармагындагы жаңычылдык аракеттери, агартуучунун көз караштарынын бүгүнкү күндөгү мааниси тууралуу тыкыр иштелип чыккан илимий изилдөөлөр камтылган 7 томдук кыргыз эл агартуусунун жана педагогикасынын тарыхына олуттуу салым кошот жана окумуштуу педагогдор, аспиранттар менен жаш окумуштуулар, студенттер, ошондой эле жалпы окурмандар үчүн пайдалуу илимий курал болот деп ишенерин билдирди. Ал кишинин эмгегин ошол Кыргыз мамлекет катары түптөлүүсүнө кошкон салымын, мисалы үчүн ошол 5 томдукка батыра албайт экенбиз да. Ал жерде негизи өзүнүн колунан жаралган анын эмгектери бар жана ошондой эле андан кийинки ошол кыргыз педагогикасына кошкон, кыргыз мисалы үчүн мамлекеттик тил катары сактап калуусунда мисалы үчүн кошкон эмгектеринин баарын батыруу кыйын, бирок бул 7 томдук менен дагы биз токтолбойбуз. Бул 7 томдуктан кийин дагы бул архивде азыр алынчу материалдар өтө көп. Биздин президент Садыр Нуркожоевич Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар деген атайын бир жарлык чыгарып, ошондо ошо биздин Ишеналы Арабаев атабызды баш кылып 5 адамды мамлекет түптөгөн аталарыбыз деген атайын жарлык чыгарды. Бул өзү чындыгында урпактардын аталарга карата болгон, ата бабаларга карата болгон урмат сыйы, таазими деп эсептесек болот. Ушул жарлыкка улай Ишеналы Арабаев атабыздын атын алып жүргөн Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жыл түзүлгөнүнүн 80 жылдыгына байланыштуу бир топ иш-чаралар жасалды, бир топ даярдыктар көрүлдү. Ошол иш-чараны утурлай биздин алгачкы агартуучубуз, алгачкы саясий мамлекеттик коомдук ишмерибиз Ишеналы Арабаев атабыздын эмгектерин, ал кишинин өз колу менен жазылган эмгектерин, ошол эле мезгилде ошол кишиге байланыштуу илимий изилдөөлөрдү топтоп адегенде 5 томдук чыккан. Анан бул 80 жылдыкка байланыштуу дагы архивдик материалдарды карап, ал кишинин мурдатан колго илинбей, көзгө көрүнбөй жүргөн материалдарын таап 7 томдук кылып ошол Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгын утурлап ушуну чыгардык. Туңгуч агартуучу Ишеналы Арабаевдин алгачкы эмгектери бул жыйнактын 1 томун түзөт. Ага ушу Арабаев жазган, өзүнүн араб графикасында жазган 4 эмгекти киргизгенбиз да. Биринчиси алифбей яки төтө окуу китеби, экинчиси жазуу жолундагы саамабык, үчүнчү кыргыз алифбеси жана төртүнчү сүрөттүү кыргыз алифбеси. Мына бул эми алгачкы алифбе болуп аткандыктан биздин билим берүү тармагында, анын ичинде балдардын сабатын ачуу мезгилинде бул эмгектердин баасы чоң. Эң биринчи чыккан 1911-жылы чыккан алифбе казак агартуучусу Хафиз Сарсекеев менен биргеликте Уфа шаарында жарык көргөн 1911-жылы. Ушул эмгек алифбенин 100 жылдыгына карата араб графикасынан кириллицага салынды да. Экинчи томдугуна Ишеналы Арабаевдин акыркы эмгеги кирген. Акыркы эмгеги 1933-жылы чыккан. Ал эмгектин аты Табият таануу алифбеси.
бул табиат таануу алипеси абдан уникалдуу алипе деп эсептейбиз. Анткени себеби 1933 жылы Ишенал Арабаев, Дмитрий Шамгунов экөө жазган алипе бул азыркы күндөгү биздин 12 жылдык билим берүү системасында айтып аткан интеграцияланган билим берүү жөнүндө айтып атат. Ошол интеграцияланган билим берүүгө арналган окуу китеби болуп эсептелинет. Ал эми 3 томду биз педагогикалык изилдөөлөр деп атадык. Жумушчу топтун өкүлдөрү бул педагогикалык изилдөөгө эң алгач Аскар Осмонкуловичтин эмгеги кирди. Ишенал Арабаев боюнча анын методикалык жактан изилдөөлөрү, анын алипелердин методикалык түзүлүшү кандай эле, баардык алипелерин изилдеп, анан качан жазган, канча ким тарабынан чыгарылган, эмнеге көңүл бурулган дегендин баардыгын изилдеген адам бул Аскар Осмонкулов деген агайыбыз болгон. Ошол Аскар Осмонкуловичтин китеби кирди. Андан сырткары өзүмдүн эмгегим кирди. Ишенал Арабаевдин агартуучулук ишмердүүлүгү жана педагогикалык мурастары деген. Мамлекеттик жана коомдук саясий ишмер Ишенал Арабаевдин 7 томдук жыйнагынын 5-томдугуна архивдик документалдык материалдардын жыйнагы кирди. Албетте бул 5-томдуктан биз буга чейин замандаштарынын айтып жүргөн Ишенал Арабаевдин ушул агартуучулук жана мамлекеттик ишмердүүлүгүн биз архивдик материалдардын тастыктоосу менен берилди. Албетте Эркин тоо газетасы чыкканга чейин Кыргыздын белгилүү агартуучулары менен жазмакерлери ушул Казакстанда чыгып турган Айкап, Казак газетасы, Ак жол газеталарына өзүнүн документалдык материалдарын чыгарып турушкан. Мына ошол материалдардын Ишенал Арабаевдин бир нече бир топтогон макалалары жарыяланды. Ошондой эле 1920-22 жылдары Жетису областтык партиялык уюмунда иштеп турган мезгилдеги Ишенал Арабаевдин ушул коомдук саясий ишмердүүлүгү, башкача айтканда өз өмүр баянында жазат. Мен ушул Жетису областында иштеп турган мезгилде мен иштебеген кызмат калган эмес деп. Мына ал агартуучубуз айткандай, ушул Жетису областтык партиялык комитетинде иштеп турган мезгилде Алматы шаардык коммуналдык чарба мекемесинин башчысы, ошондой эле Жетису областтык кооперативдер союзунун төрагасы, Жетису областтык борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү жана ар кандай өзгөчө кырдаалдар комиссиясынын мүчөсү болгон ишмердүүлүктөрү кирди. Ал эми ошол эле убакта Алматыда иштеп турган мезгилиндеги ушул өзүнүн коомдук саясий иштерге жигердүү катышып, мына Жанар уюмуна мүчө болгондугу жана негиздегендиги, ошондой эле Ташкенттеги жаштардын Ала тоо уюмун негиздегендиги, ошондой эле 22-жылда декабрында кыргыз маданиятын жактоочу Талап коомун түзүүчүлөр болуп, жана андагы ишмердүүлүктөрдү архивдик материалдардын тастыктоосу менен берилди. Ишенал Арабаев жөнүндө ушу көп жылдар бою изилдөөлөр жүргүзүлүп жатат да, ушулар конференциялардын жыйынтыктары, мисалга алсак 110 жылдыгы, 130 жылдыгы, 140 жылдыгына арналган эл аралык илимий конференциянын материалдары да камтылып кетти да. Мисалга алсак, ушу 110 жылдыгына арналган конференциянын материалдарын эмне үчүн алдык? Себеби бул жерде өтө уникалдуу материалдар камтылганда. Мисалы көз өтүп кеткен ушу Зияш Бектенов бул Ишенал Арабаевдин замандашы катары дагы өзүнүн көзү менен көргөн, анын эмгектерин жакшы билген ушул адамдын дагы доклады кирди. Андан тышкары Хакиш Рыскулова өзүнүн туугандары, Түгөлбай Сыдыкбеков сыяктуу залкарлардын дагы Ишенал Арабаев жөнүндө айткан, жазган макалалары кирди да. Анан 140 жылдыгында дагы ошондой, мисалы биздин бул Ишенал Арабаевдин ишмердүүлүгүн жалгыз эле кыргыз окумуштуулар эмес, чет өлкөлөрдү дагы карашкан окумуштуулар бар. Мисалы Мамбет Койгелдиев, Шамек Тилеубаев, ушу сыяктуу окумуштуулар дагы ушул конференцияга катышкан. Ошолордун Ишенал Арабаев жөнүндөгү айткан сөздөрү, изилдөөлөрү камтылды. Эми буларды камтып кеткенибиздин себеби жалаң эле ушул өзүнүн гана эмгектери эмес, ошол эле учурда ушул көп жылдан бери изилдеп жүргөн окумуштуулардын эмгектери камтылып жаткандыгы менен дагы бул эмгек өтө баалуу. Ошон үчүн мен окурмандарга, жалпы эле изилдөөчүлөргө ушул Ишенал Арабаевдин эмгектери, алар тууралуу чыгармалар, алар тууралуу изилдөөлөрдү ушул 7 томдуктан таба аласыңар деп окууга чакырып кетмекчимин. Иш чаранын жүрүшүндө Арабаев 7 күн спектакли көрсөтүлдү.
Спектаклдин жүрүшүндө жаш актерлор Ишеналы Арабаевдин өмүрүндөгү эң маанилүү учурларды, анын ичинде сүйүүсү, агартуучулук ишмердүүлүгү жана мамлекеттик кызматтагы аракеттерин ишенимдүү көрсөтүштү. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, режиссер Назим Миңдебайыров бул чыгарманы жогорку чеберчилик менен сахналаштырган.